Медин Алыбаев, эки куданын чыры. Аңгеме. Эки жакшы жайлоого чыкса, кудалашып түшөт. Эки жаман жайлоого чыкса, кубалашып түшөт. Эл оозунан. Керимбек университетти быйыл бүтөт. Букеш дагы эң акыркы экзаменин берип, кыз келиндер пединституту менен кош айтышамго деп жүргөн мезгили. Керимбек менен Букештин району бир болгону менен колхоздору ар башка. Алар Фрунзеге келгенден баштап эле жерибиз бир дегенсип, бири-бирине байланыштуу болчу. Бирок бул байланыштын арасында сүйүүнүн эч кандай белгилери жок эле. Жөн гана силердин айылдан кандай кабар бар? Биздин колхоздо болсо, быйыл миллионер болуптур. Баягы биз окуган мектепте мугалимдердин көпчүлүгү жаңырыптыр деген сыяктуу гана сөздөр болчу. Алар кичине кезинде окугандарын, үйлөрү мектептен алыс болсо да улам чуркап, кар менен урушуу ойноп олтуруп, сабакка кандайча кечикпей келгендерин кеп кылчу. Керимбек менен Букеш айылдан келген каттарын бирге окушчу. Кинотеатрга дагы, студенттер кечелерине да бирге барышчу. Муну ушинтип отуруп, арадан 3-4 жыл өтүп кетти. Ар жыл сайын каникулда айылга бирге барышып, кайра бирге келишчү. Алардын иштеринде же тыштарында эмне бар экендигине эне аталардын эч кандай шеги жок эле. Жылдан жыл өтүп, экөө тең өзлөрүн өсөңкү тарткандай сезишип, көчөдө бараткан бирөөнүн көлөшү бутунан ыргып кетсе, каткырып калчу балалык калып, кайра жаны токтоо мүнөздөр пайда боло баштаган. Мурун өз мүчөсүнө чак келген кийим болсо кудуңдап сүйүнүп кийип алуучу Керимбек азыр өзүнүн пальтосуна ылайык костюм, костюмуна ылайык галстук байлануучу болду. Мурун өзүнөн чоңураак кыздар менен бирге басууну өөнүрөөк көрүп, тең туш кыздар менен шоколадты талашып жеген Букеш азыр институтта, жатаканада, көчөдө өзүн кандай алып жүрүүнү эң сонун билип калган. Ал гана түгүл, ачык түстөгү көйнөктөрдү кандай күндөрдө кийүүнү, кала берсе, тангеткаларды кайсы айдан кайсы айга чейин кийүүнүн шаардын үйрөнүп калган. Кайсы бир учурларда алдынан карама-каршы жигиттер чыгып калса, Букеш тике карай албаса дагы көзүнүн кырын салып өтүүчү болгон. Муну ушундай белгилердин баарына Керимбек менен Букештин окуусунан башка дагы бир келечектин татынакай элесин көз алдыларына салуучу. Ал элес бири-бирине билинбей барып байланыша түшкөн сүйүүнүн элеси эле. Чын эле сүйүү болчу. Бирин-бири ар күнү көрүүгө зарылышчу, сагынышчу, ичиндеги ойлорун ортого салгысы келишчү. Анткени менен ээн кезигише келишкенде биринен бири сүрдөп, кепти эмнеден баштаарын биле алышпай үшкүрүнүп үйлөрүнө тарашчу. Анткени экөө тең желпилдеген жел, шавраган жамгырды баштарынан өткөрө элек жаңы ачылган гүл да, чынында да гүл. Андай болбогон болсо, экөөнүн ортосунда жүргөн киши жок. Жолугушабыз деген болжолдуу жерде бири-бирине ачык айта алышат. Бир гана тоскоол иштеги сырдын сызгырылып сыртка чыкпай жатканында эмеспи? Эң акыры экөө тең аппендиден бетер бир шаарда турушуп, бири-бирине катты до востребования менен жазышат да, кезигишкен кездеринде менин катымды алдыңбы дешчү болду. Муна ушинтип отуруп, эң аягы экөө ачык сөзгө кетип, бара-бара келечек максат ортого түштү. Керимбек да, Букеш да окууларын эң сонун бүтүштү. Экөө тең дипломдорун сыйлык менен кошо алышты. Керимбекти университеттин аспирантурасына калтырууга чечти. Июндун мемиреген кечтеринин биринде Букеш менен Керимбек өзлөрүнүн эң жакын көргөн жолдошторун чакырып, үйлөнүү кечесин өткөрүштү да, ошол түндөн баштап эки тизген бир чылбырды эркин колдоруна алып, эми иш, турмуш жөнүндө сүйлөшүү жактарына өтүштү. Быйыл эле үйлөнүп коюп, мына бизди көргүлө деп жалчаңтап жетип айылга барсак болбойт го, Букеш. Анын үстүнө сен шаарда иштейсиң, мен аспирантурада болсом, ошондуктан бир айдан курортко эс алып алсак, деди Керимбек. Күндүз иштеп, үй жайыбызды оңдоп алып, адегенде силердикине, анан биздикине барып айылчылап келебиз, деп ансыз дале уялып жүргөн Букеш тегинин сөзүн макул тапты.
Күндөрдүн биринде Керимбектин тайекесинен бу кештин бир тууган эжесинен келген акчаларды чогултуп, 2 путевка алды да курортко кетишти. Керимбек менен бу кештин үйлөнүү кечесин бергени, ал түгүл курортко кеткени, окуудан барган балдар аркылуу айылга эчага эле таркаган. Көбүнчө бу кештин атасы Сарыгулга катуу тийип турду. Керимбектин атасы Балтабай кайры ичинен кубанып жүрдү. Уулум болсо үйлөнүптүр, Куда кааласа келиндүү болуп, канат бутагым өсүптүр. Сарыгул дагы илгертен бери кенен кесир жүргөн активдин бири эмеспи. Ушу азыр дагы жөн жүрбөй селпого даярдоочу боло калат. Сельсоветта болгон, башкармада болгон айтор. Жакшы жер. Мен анын алдына кандайча түшсөм да жукалык кылды дебейт, деп Балтабай жүрдү. Күндөрдүн биринде Сарыгул саргайган мурутун тикирейиткен бойдон келип, кемпирине бир тийди. Элдин кыздары күйөөгө чыгат дечү эле, барган жеринен эне атасы илгерки ырым-жырым салт санаа менен куданын алдына түшөт дечү эле. Менин кудам Балтабай биздин кызды барымтага байлап алгансып, 3 айдан бери унчукпайт. Биз дагы бу кешти кичинесинен бактык, өстүрдүк. Эмне болгондо балапанча оозуна кармадык. Эми Балтабайдын бизди тоотпогонун кара. Азыркы шартка байланыштырып, эптеп кутулуп кеткиси бар. Эч кандай үнүн чыгарбаган, акча эмес, мөөрөгөн уйду, кишенеген жылкыны жетелеп келип түшүп жаткандар бар эмеспи? Балдар 7 өгүздө эс алып жүрүшкөн турбайбы? Алар келгенден кийин барайын деп жаткандар. 7 өгүз эмес, 8 өгүзгө кетишсин. Биздин алдыбызга балдар келип түшмөк беле? Балтабай бул жерде жүрбөйбү? Алай ал болуп көз көрсөтүп, ырым-жырымын айтып коюрса, анан биз деле бу кешке камдаганыбызды жеткиребиз го. Баары бир 2 бала баш кошуп оокат кылышса болду. Менин кыжырыма Балтабай тийип жүрөт, деп Сарыгул бир аяк жууратты, жутту да этек жеңин кагынып эшикке чыгып, атына минип башка айылга жөнөдү. Балтабай улуу агасы Маркабайды үйүнө чакырды да аялынын катышуусу менен тууганча акылдашып отурду. Керимбек Сарыгулдун кызын алганынан бери 4-5 ай өтүп кетти. Сарыгулду көрсөм эле уялып качып өтчү болдум. Ошондуктан баары бирдемелер менен алдына түшкөнүбүз жакшы го. Керимбек колуктусу менен экөө тең быйыл келишпейт экен. Ошондуктан Кудага бара бергенибиз оңго. Барарым бардык. Анын кызы мага келин болуп, бир чайнек чай кайнатып бере электеле чаап барамбы? Деди аялы. Кудай урган. Чай керек болса, кийин чайнекке эмес, чакага деле кайнаттырып ичесиң. Ал качпайт. Биринчиден, балдар бири иштеп, бири окуйт экен. Экинчиден, Керимбек менен бу кеш жокту барганыбыз, эл көзүнө же куда, же дос экенибиз билинбей калат. Меңе түштүбү? Деди Балтабай. Баядан бери унчукпай олтурган Маркабай, бул акылыңар туура. Барып коюш керек. Сарыгул байкуш да Балтабай менен кудалашып калдым деп кубанып жүрөт дейт. Баргыла, мен 1000 сом кошом. Жээндер да 1000 келгенде чогултушаар. Анын үстүнө өзүңүн тели тең туштарың да бар. Жакын арада баргыла. Кош, өзүм совхозда директор болсам, деди Балтабай. 4 кой ферма бар. 4-өөнөн 4000, 2 уй ферма андан 2000, 1 жылкы ферма 1000, бухгалтерге убал жок. Андан 2000, агрономдон 1000, мал доктор жаңы келген бала эле, андан сурай албайсың. Көнүгүшкөндөн кийин бирдеме кылар. Зоотехниктен 1000, ошондо 12000, деди да Балтабай тамдын төбөсүн бир карап алды. Эми бул акчаларды мен эмки жумага чейин даяр кыламын. Жума күнү баргыдай бололу. Бир койду союп, бир койду тирүү алып баралы. Алар болсо барган кудаларга кийит кийгизет. Барганга жараша көбүрөөк баралы. Алар да биздин ыгым-чыгымды түшүнсүн. Бирок ким барсын? Ким бармак эле? Макем, Маркабайды көрсөтүп, кемпири, кичи баласы менен барсын. Керимбектин киндигенеси Зуура барсын. Шаркүл жеңем, Айымкан эжем, Мамырдын кемпири, Шакылдак Күлүйпа, Калыча да барсын. Кошуналаш эмеспизби? Анын үстүнө Керимбек дем алышка келген сайын эң жок дегенде каймагын сызгырып берүүчү Арман бөбө, шофёрдун атасын дагы кошо ала барышыбыз керек.
Erkekтерде болса өз мерісте барам. Арағын içip етін жеп берсе болды да. Біз ат менен артыңардан барабыз. Машина менен силер кеткіле. Деп, Балтабай жиынтықты чыгарды дағы, эми мен фермаларға барып қамымды жейін. Атына минип бастырып кетті. Албарчу кишисіне жетер мененле, «Қандай батыр? Мал аман ба? Жақшы қонышқа қондырыпсың. Ай, бір четі малды көрейін дедім. Екінші четі баяғы жаман Керімбегіңіз үйленіп тұр». Аны ұққанбыз ақсақал. Жақшы болғандыр байбы. Қолы зарат деген ұшы. Келінді болыпсыз. Ай, келінін құрысын. Келіндің нар жағында кебі болады екен. Келерки жұмада барып көрініп қойайын деп атам. Жалғыз кер атты жетіліп барсам кемпірлерге кеп бола тұрғанмын. Ақыл, сақыл қошасыңар деп келдім. Сізге де біз ақыл қошат білек. Қолдан келсе башқадан қошауыз да, деп жаңы барып қаулыған Заффирмасы айтып қалды. Мұнышынтеп Балтабай кейбіреуіні жұмшақ дейіп, қайсы біріне қарланып барып, аяғында жібеп, анан «Егер мен болбосам меча құлай телең» деп егінен көтеріп, ар кемесінен алам дегенін алып қайтты. Балтабай оғлақ бастырып кеткеннен кейін сырлаш фермалар болса, аялым Фрунзеге барып азу тішін жұлдырат деп атып, 600-500-ден ар кемебізден қағып кетчіле, хеме уылы аял алып атса меңден кеткен өз дағы жеңіл болды, деп күліп қалышты. Құдаға бара тұрғандарға бір күн мұрын қавар қылды. Құдаларға баратауыз деген сөзді 3 күн мұрын айттырған. Өздері да соя тұрғанын сойып, борсоқты болышынша бышырышып, тирүү бара тұрған қойды тікірейтіп, ең тамыға байлап ташташты. Ал түні құдағы баруучу аялдар ар түрлі түштер көріп чыгышты. Кейбірі түшінде чи барқыт кейсе, кейбірі біріле шәкек салынып қалып, түшінен чочуп атышты. Ертең менен ел чайын içip бұл орда совхоздың машинасы даяр болды. Шофер Қадырқұл қавар қылғыча болбойлы машинаға түші башташты. Қой, құржындар, қымыздар салынды. Bir малда, «Қана, жөнөдік бі?» деді шофер. Хаңғыча болбой жаңырақ күрмөсін жамынған бойдан жолуғын чала салынып бір аял келіп машинаға жауышты. «Ой Айша, саға емне олған? Құдаға чақырылған киши баратат. Саға емне жоқ, қой машинаны тоқтатпа». «Тоқтатам әле? Албетте құдаға мен барам. Кечке борсоқты мен бышырдым. Керімбекті да кичинек кезінде далай көтөргөм. Мен да сый көргім келет». «Ай, мейлеме, жүр», деді құдабашчы аял. Мұна жентіп Қадырқұл шофер ақырындық менен айдап, құданың айылының қарай жөнөді. Баштатан эле күтініп тұрышқан Сарғұл аялы менен жана анын жұмышына уақытылуу жардам беріп атышқан аялдар жарданып, ешке чыгары менен келеткан машинанын элесин көрүштү. Ал улам жакындаган сайын Сарғұлдун жүрөгү лакылдай баштады. Кокуй, бир машина толтур эле аял экен. Эми эркектери дагы бир машина го. Чын эле бүт аял экен. Бир эле койдун башы кой коңдойт. Эми түшүндүм, деди Сарыгул. Эркектер Балтабай болуп мал менен келет го. Малды айыл аралатып айдап жүрбөйлү дешкен го. Эстүү эмеспи? Же күйгүмдө да келишер бекен. Деги азырынча аялдарды тосуп алалчы. Аңгыча чайпалган машина тагы эле Сарыгулдун куроосуна келип токтоду. Кейбир аял түшүп атып, «Куку этегим мыкка илинип калды», деп атат. Кайсы бирөө тээп түшүү үчүн арткы дөңгөлөгүн таба албай, бутунун башын соймоңдотуп бара. «Налат күн, бир көлөшүм машинада калды. Аянан табылат, машина эч жакка кетпейт». Мынышынтип уучу болуп атып, эптеп түшүп, кудагыйлар менен амандашышты. Аялдар жайланып отуруп, алдыга дасторкон жайылып, самоорлор коюлуп, оозу калыңдарынын чынылары бошоп, жалакай ооздууларынын чайы жаңыдан сууп келаткан кезде, «Кудалар эми келатышат» деген сөз чыгып калды. Сарыгул 2-3 киши менен эшикке чыгып, чынында эле кер ат менен келаткан Балтабайды баш кылып, дагы бир тобун тааныды. Мал айдабай эле өкүрүп түшө тургансып, жаа келатышат го, мал артта го, деди Сарыгул жыркырап. Аялдарды түшүрүп алуудан эркектердики арзан эмеспи? Шып-шып аттан түштү да, алар үчүн атайлап койгон үйгө киришти.
Сыйдай сый болуп атты. Кудагыйлар алып келген куржун эчак эле сөгүлгөн. Хаялдар болса кымыз ичкендиктенби, кысылышы отургандыктанбы, бардыгы помидордой кызарып, жоолуктарынын учу менен терин сүртүшүп, кээде шыбыш менен сүйлөшүп атышты. Эркектер чайды үйлөп отурабызбы дешип, эчак эле кымыз менен ак байкушка керишкен. Жеңилдери желпине сүйлөп, салмактуулары сагыраак отурушкан эле. Бөтөлгөнөн куюп берип аткан жигит Сарыгулдун жакын кайнысы. Элге куйган сайын өзү да кур калбай бара турган жерине барып да калган. Эч кимге сөз бербей, аны мен билем, аны мен көргөм, ал эчтеке эмес, баарын бүтүрөм деген сөздү оозунан көп түшүрбөй отурду. Бир маалда 50 менен 60-тын кайсынысында экени белгисиз бир киши ак баатырдан ак бөксө куюлган стаканды алды дагы: "Ой туугандар, бул олтуруш жыргалчылык. Балтабай менен Сарыгул экөө тең эле ичпей отурушат го. Я. Кой, мен койгонума 1 айдан ашып калды", деп Балтабай секирди. "Койгонума туура 4 жыл болду", деп Сарыгул туйлады. "Ой, өзүңөр эмне болсоң урушуп огула. Керимбек менен бу кештин өмүрү үчүн көтөргүлөчү", деп бирөө бир стакандан акты 2 кудага карматты. Куданы карады. "Кана, балтардын өмүрү үчүн, турмуштары турактуу болуш үчүн", деген үндөр туш-туштан чыкканда, Балтабай элди бир карап, кудаасын бир карап, стаканды бир карады да: "Балдар үчүн болсо көтөрсө, көтөрүп коелучу", деп Сарыгул менен кагыштырды да: "Келеме", деди. Экөө тең тартып жиберишти. Бир аз бакылдашып отургандан кийин баягы жуткандын таасири тие баштап, Балтабай 2 оптулуп алды да, элди бир карап анан Сарыгулду карай: "Саке, Кудай сүйгөн куда болот. Теңир сүйгөн тең туш болот дегендей, куда болуп калдык. 2 бала экөөбүзгө данакер болду. Өзүңдөн өзүм кем эмесмин. Балаңдан балам кем эмес. Жакшы иш болду". "Балли, сөз эмес бекен", дешти отургандар. Ошондо баягы арак куюп берей отурган жигит: "Балаңдан балам кем эмес дейт тура. Бу кеш жогору турат. Көзү аркардай, өзү калтардай, көздөрүчү, эй, көзү", деп булдурады эле. Балтабай жактардан келген дагы бир сары жигит алдындагы стаканды тартып жиберип: "Ой, мына жээнине өзү ашык го дейм, а? Биздин Керимбектин каймычасы кем? Өз арагыңды өзүң ичип алып дөөдүрөйт экесиң", деди. Ошондо Сарыгулдун жини келди көрүнөт. 1-2 жигитке: "Эшикте көлөкө болсо жаткырып келгечи. Эс албасын", деди. Ансыз деле жалап турган 2 жигит оппалектеп 2 колтугунан алды дагы эшикке сүйрөп чыгып, айылдагы аялдарды ээрчип келип сөөккө тоюп, Куданын машинасынын көлөкөсүндө жаткан иттердин арасына жаткырып коюшту. Эт быштыга келгенде кезекте бирден желпинип келели дешип, эркектердин бардыгы эшикке чыгышты. Балтабай өзүнүн жакын көргөн досу Тургунду ээрчитип, Сарыгулду жамбашка түртүп толготкон уйдай кайкаңдап оолактап жөнөдү. Сарыгулду ээрчип дагы бирөө жөнөдү. Элдин ээн алыс барып, жалгыз түп бактын көлөкөсүнө олтурушуп төртөө маектешти. Көзмө-көз куда болгондон кийин Саке аз деп да айтпассың, көп деп да айтпассың. Алдыңа түшкөнүм ушул, деп Балтабай марли жуулукка оролгон акчаны Сарыгулдун алдына койду. "Мунун ичинде 12 000 бар", деп Балтабайды ээрчиген неме оозун көптөрө сүйлөдү. Сарыгул акчаны нары мерип, бери кармалап чөнтөгүнө тыкты дагы: "Балтабай, куда болгонубуз чын. Туз буйрса ушул да. Сөздүн ачыгы жакшы, туурабы?" деп өзүнүн ээрчиген кишисин бир карап алды. "Сөздүн ачыгы жакшы. Кош, Балтабай болгонуңа көп болду, Кудайга шүгүр. Бир топ колхоз кошулуп, совхоз болгон жеринде башкарма болдуң. Чынында менин күткөнүм бул эмес эле. Ар кайсы активиңден алганың 12 000 экен. Эми өз акчаң гана", деп Сарыгул алаканын жайганда Балтабай шашып кетип: "Кератты баш кылып, дагы бир музоолуу уйду алдыңа тарттым. Азыр эле бадырайтып айдап келген кыйын экен.
Oşonda Sarıgul sağal jebey düştü da, "Emi buyurganınça bolar. Men de kızıma kurkol barbayım kudam," dep belki eki güveni qaradıle. "Hıras aytat. Sa kimdin de kolunda bar adamda. Kay jakka onayım dese onap koyat," dep jarışa süйлöştü. Kudagıylar 3 günü konak boluştu. Akırkı günü tamak jeli bütkünden keyin alar uzaya baştaştı. Erkekler atka minip durup ketişti. Çatak kudagıylar da boldu. Alar maşinaga yep-tep çıgalbay atıp, hevrey berişti. Tamagının tartibinin jogunu kandesin, Altayalga bir jilik et koyuşat. Bübüyn ağa atles beret da maga 4 metr çıt beret. Hanısı sekele kızga da köynök çıkpas. Barынан da Kerimbek'tin kindigenesine bir baylam çoğuluk salganı kandesin ay. Ay kiyit degen uşu bulavı, jırtış bergendey epte bırımdadı da. Haydegi özlörünün kunarı jok eken. Adam maga dat baskan kolaşa kek salat. Handaydı arık kazgan baldar dele tağa alıp atpayba. Gelbeyle koybay, aşatkan terim emgiçe jıdıp ketdi beken. Noşu okşuğun sözdür ayaldardan çuruldap çığa başladı. Anı Sarıgul ayalı uqsa da uqmasın bolup, "Emi kudagıylar azdır köptür razı bolgula, barыңarga tuqaga jaba albadık," dedi biri. "Dağı katışarбыз," dep Sarıgul aytar samat bir ayal, "Salganın bir baylam joluk bolsa gelbeyle koydum." "Hey, sen gelbesen başkaları geler," dep ittermenen kölögöde uqtagan bayağı jigit үнün qargıldandı. Bu keşmenen Kerimbek'tin bıyıl kelbey turgandygyn bilgenden keyin Sarıgul ayalı ekö kızdın sevin alıp barıp berүүnü çeçişti. Bari bir bu keşke berile turgan buyumda. An üstüne oşonun şıltıosu menen bayağı baltabay berem degen ker at menen muzoğlu buydu ala kelүүnü oylaştı. Gündördün birinde özüne jakyn tuğgany Aydarkuldu ayalı menen çakırıp alıp, Sarıgul ayalı ekö saramjallarını jep, kudalarga kayсы günü barıp düşүүnü boljaştı da, alarga emi 2 günde baruga kabar jibirdi. "Emi biz jaktan kim barsın?" "Bir maşina toltura juurkan töşök, kurjun geçe barat, dağı bir maşinaga toltura ayalдар barsın." "Degi ayalдар köp barsa eken," dedi Sarıgul'un ayalı. "Oşolardy küvetdi. Tayludan tayak kalbay gelişet dağı tarınıp ketişet. Oşonda da layıkты ayallardan alıp baralı. Keregi jok. Gözüme jılı uçuragan ayallardan barın ele maşinaga götürüp sala beremin," dep Sarıgul'un ayalı özünün öçün algısı geldi. Akırı bir maşina jük, bir maşina ayal bara turgan boldu. Baltabaydı tuğrap, bir koy soyup, bir koydu tiýip alıp jönüştü. Sarıgul'dun maşinaları ayılga jakındaganda Baltabay bir top kişi menen eşikке çıktı. Çıgar zamat çalkasından getip kala taşta oňuldu. Murun kelgen maşinadan taňylçaktardy alıp üýge kirgize başladı. Kalgan erkek ayallar berki maşinadagy kudagıylardy kesin götürüp, kesin jölep düşürüştü. Tündükten düşkön mışıkday bolup ayalдар çoğuluşup, kayakta boluşaryn bilbey biraz deldeye düşüştü. "Kudagıylar, bul üýge kirgile, erkekler tigil üýge kirgile," degen buyruklar boldu. Ayalдар eki jagyn karanyp, üýdün içindegilerdi eseptep bütküçe dastarkon jaýylyp, daya turgan samogorlar ışkırgan boydan üýlerge gire başladı. Kudadan gelgen buyumdardın bardygy körüne jerge koyulgan. Kança atles şayı juurkan, kança jönököy juurkan, bar görüne jaýylyp turady. Köşöge tuş kiyizler tartılıp, algına tügül alıp gelgen idi şayak, samogor, kiyim tükçü maşina bar görünüp turady. Oşol üýge Baltabaydın aýlyndagy ayallar girip çygyp atışat. Çıkkandarın oğuzundan, "Etin jün kurjunga salıp gelse gerek, bari ele kıl eken. Baykuş kızına jakşı ele kamıngan eken. Jalaň atlesten 7 juurkan kaptap gelipdir. Şırdaktan 4 deyim." 4 degen atı bolgon menen bir şırdagynyň gök boyogy öçüp, kızıl boyogy mala tartıp kalıpdır. Hey, eski eken. "Tuş kiyizin men tanyym. Sarıgul'dun ayalının elesine gelgen bolçu. Al menden de ulu." "Hoytegim nesi bolsa da maşinası samogoruna çeyin alıp gelipdir. Görörmün sen kızına kanday barışыңda."
Ушинтип аялдар ар түрлүү сөз менен чыкты. Ошол учурда башка үйдө олтурган эркектер бапараңдап калышкан эле. Анткени совхоздун дүкөнчүсү Балтабайдын иниси болчу. Ал бардык жутула турганды жайнатып салыптыр. Адегенде Керимбек бала кезинде эле чыйрак болчу. Сабагын жакшы билчү, илбериңкеле деген сөздөр болду. Сарыгулдун баягы кайнысы кошо келген. Алдына коюлганды ала салдырып отуруп, ал барчу жерине барып калган. Букеш сабагын дептерди карабай эле билчү, айтыр. Балаңар Букешке туш келип, таалай ачылган экен. Деги биздин кишибизди карагылачы. Килем, шырдактар айтыр, бир машинага толтура келди. Мындайча айтканда, бир үйдү көчүрүп келдик. Ай эми кийит жагын ойлоңгула, деди да. Ай, куйбайсың балдагыдан, деп дүкөнчүгө асыла баштады. Мен кийит кием деп жаман плащтан калдым, деп аракты жутуп ийип, жаман боз плащтан жакасын силкемеш болду. Ай, башынан эле кийгениң ушул эмес беле? Мурдагы жылы менин дүкөнүмөн алдың эле го. Көп көргөнүң ушул болсо, алып дүкөнүңө илип кой. Мага кийит керек. Кой, муну илгенде баасы канча? Деп ал кутулгусу келди. Сарыгул да 3 күн уда кунук болду. Бүгүн кетебиз деген күнү адатынча Балтабай 1-2 кишиси, Сарыгул 1-2 кишиси менен ээн барып, ой мүйүз тартып олтуруп сөзгө киришти. Эми Балтабай кудам пайгамбар барына азыр дегендей, балага керектүү аманатты алып келип тапшырдым. Жаш немелер жүдөп жаткандар. Эптеп жеткирерсиң. Эми биз кетели. Баягы берем деген кер ат менен музоолуу уйду ала кетели. Кийитиңди камдаган чыгарсың. Ошондо Балтабайдын ит кууган корозой шаштысы кетти. Эң аягында үнүн жаңсап туруп, 12.000 сомду так ушук колум менен бердим. Эми кер атты берейин дедим эле, бирок жалпы районго таанымал ат болуп калды. Эл сөз кылат. Уйду болсо эбин табаарбыз. Балтабай, кер ат районго таанымал болуп эле күнүкө жыйналышта сүйлөп атыптырбы? Деди Сарыгул. Өзүң билесиң. Өгүнү Ашыралдын алдына кудасы мал менен 20.000 сом акча менен келди эле. Ошондо да бир чаар торпоктун чакалайы бар экен деп чатак чыгарып жатып араң алды. Андан көрө бергиң жок. Биз болсо, деди Сарыгул тараптан келген бир киши жер чукуп отуруп. Караңарда күбө кишибиз. Кер атты эл журтка таанымал деп чыктыңыз. Уйдун эбин табаарбыз дейсиң. Мында бир нечесинин шылтоосу турат. Музоолуу уйду кунажын же ноопас кылып, жайын тапкан турасың. Өзүнүн жалгыз кызына Сарыгул жаман келген жок. Менин Керим байым 9 баланын ичинде бекен, алда жалгыз. Балтабай, Кудайды карасаң бола, деди чыдай албаган Сарыгул. Чынын айтканда, өзүңүн алып келгениңди өзүңө жумшадым. Алып келген акчаңдан 3.000 сомго дүкөндөн кийитиңерди алдым. 4.000 килем, 1.000 керебет, калган акчаңа жууркан төшөк, шырдактар алдым. Менин чыгымым силерди 3 күн уда арак шарапка сугарганым, жана алып келген бир машина, бир самоор. Ай, самооруңду көрдүм. 1909 жылы Тула шаарынан чыккан экен. Анын үстүнө аны азыркы балдар урунбайт. Самоордун түбүнөн бир үйлөп, төбөсүнөн бир үйлөп отурганча электрге чайын кайнатып ичип алып, иштерине жүрүп кетишет. Самооруңду ашып көрсөң алып кет. Мен жекеле самоорумду албайм. Алып келгендеримди бөт алам. Олар менин акчама келди деп отурбайсыңбы? Баламды колума сал. Барып Фрунзеден ал. Ушинтип эки куда кызыл кекиртек болуп жаткан учурда Балтабай тараптан да, Сарыгул тараптан да катышкан калыс кишилер: "Ай, эмитен минтип отурушуңар уят. Эки бала бирин-бири жакшы көрүп отурса, убалдан каласыңар. Дүйнө жерге кирсин, табылат. Андан көрө жабылуу аяк, жабылуу бойдон калсын. Ай, Балтабай, сен кийгизе турганыңды кийгиз. Сарыгул, сен да ыраазы болгон. Сыры билгизбей жөнө. Маселени кийин чечербиз. Балдар келсин, эл журт бар. Азыр уят, ай, койгула", дешти. Сарыгул менен Балтабай тултуюп бир аз олтурушту да тигилерге макул болду. Кудагыйлар куржун кечелерин бир машинага толтурушту да бир машинага түшүштү. Кээ бир аялдар: "Сарыгул кудага туңган экен.
dep açık ele aytıp atıştı. Etinin, kamırının çikisin kantesin. Çiğ var kıtattuğdan ekele kişi giydiğe botam. Bir baylam joluktun bar ele uşlardeken. Botam mağa tönögüç sayat. Kayra kudagıydın özüne verdim. Sarıgul'dun kaynısı baykuşka şıldın kılgansıp, eskirgen kendir öttük kiygizip koyuşup duray. Ağa oşal ele bolat, dedi köpçülükten biri. Bunu şentip kudalar jolga düşüştü. Boyum geçe salıp gelgen maşinadağı samandın üstünde Sarıgul'dun kaynısı özünçö eyin düşkön. Harık gelgen sayın şofördün may kulgan çelegi ekö süzüşüp jürüp oturuştu. Bu keşin turmuş avalını bilip gelүү üçün Sarıgul ayal ekö köptön berile kamınıp jürüşkön. Oşille uçurlarda Baltabaydın ayalı adam Frunze uşlele jer demes be. Kerimbekim kanday nemege tuş geldeken teki jolu uşup geleliçe dep erinin kulağının kucurunu alούçu. Uşinti olturuşup Sarıgulдар bir gün murun, Baltabaylar bir gün giyin jönüp kalıştı. Kayta жазылған adreste ulamadan ulay olturup, Kerimbek menen bu keş turgan üydü çağıle tap çaylanışıp çay içeyi oturuştu. Alar bu keşke anda sanda öňünden azıp kalıpsın sadıqa olayın, degen menen köbünçe Kerimbekten baskan turganın süylegen sözün mışıkçaağında oturuştu. Alar bala kesinte tentegregile emi toktolup kalgan eken degen jıyıntıqa kelişkendey boldu. Atamdardın avalı kanday? Dep Kerimbek suradı ele. 4 kalhoz birigip savhoz bolgan. Ataң direktor. Gürüldöyle turgan geze. Sarıgul gürüldöp degen sözdü nıktap süyledi. Ertesi Sarıgulda çay içip oturganda kurucun keçesini götürüp Baltabay ayalı menen girip gelişti. Assalamu alaikum. Sizler de gelip kaldыңızдар mı? Degen söz boşurak aytılgany menen Sarıgul jılışıp orun berdi. Kiyike gelgenler öz uğuluna ançalık üzüle düşpegeni menen dasturkon jayıp çay kuyup oturgan bu keşte batinkasının takasынан tartıp köynögünün jakasına çeyin sınap oturuştu. Baltabaydın ayalı kol koğuşurup jügün böse dağı keçine enkeyip koya turgan jönü bar ele çirkin dep içinen aytıp alıp geçe ele özünün enesinin jaň algan kelinçege jügünmek turmak çoň kaynıjan bolasың bu dep kaşkayıp ele özünden suragan eske düşürüp hayrat kıldı. Kerimbek menen bu keş kaynata kaynenilerinin kanday bolgondorun eçaq ele oguşkan. Ekönün ayıldan biri-birine kavarlaşpay çıkkandarını da bilişet. Alar bilip ele ebelek jebelek bolup atışat. Eptep ekönü sözgö salgısı gelişet. Egerde söz bolsa Sarıgul öz kızına qaray süyleyt da Baltabay balasına qaray süyleyt. Bir maalda Baltabaydın ayalı "Kudagı, etten borsoktan alsanız?" dep ilberinkleyin dedile. "Siz alыңız. Bizden kurcunda kur kelegen emes." degen sözdü julup jön boldu. Jat-jatqa gelgende kuda-kuylarga törküyüge töşük salıştı. Özleri başka bir kiçineki kumnatına getişti. Jatkandan keyin Baltabay Sarıgulga qaray, Sake, baldar jakşı tursa degen, Görüp turbaysың ba?" dep teskeri qaradı Sarıgul. Baltabay ağa olgun jok. "Sake, bugün 3 konup kaldık. Erten getpeyli be. Sen bolsa lekavaylap jönöysüň. Biz jönele maşinaga düşöbüz." "Ay, mende dele lekavoy jok." "Hoyçu, uktayla, Baltabay." dep Sarıgul juurkandy çümköndü. Erteň menen taňzardan Kerimbek bu keş ekö teň turuşup, ene atalarına juuna turgan suunu daýrlap, çaydy kaynatıp koyuştu. Aktoğuktun kanında kıp-kızıl çıkkan çaydı elektr çaynikten ene atalarına kuyup beri oturuştu. "Kuda kalasa bugün getele, Sake," dedi Baltabay. Anın sözüne ataylap baykuğu salbastan Sarıgul kempirin qarap, "Oy, bayağı alam degen çömüçüňdi aldың be? Bir maşinaga düşöle, Sake." "Attan görü. Teatrga barganda bir köleşim almaşıp ketse gerek," dedi Sarıgul. "Sake, Frunze şumdu göz görgen eken, dep Baltabay jana kepçi berdile. "Bizden kolhoz bıyıl elektrli bolgan," dep Sarıgul bu keşke qarady. Bayatan biri bayqap olturgan Kerimbek menen bu keş jay söz menen mınday deşti. "Atalar,
dedi Керімбек. Biz sizlerden tiyaqtağı alavalыңарды uqqanmız. 3 günden beri bizge gelip süйлöşpey жатқаныңарды da bilemiz. Bizdi sıylasаңар çın atağızday болып жүргілі. Hene atаңар қалың berişip anan tarnışı ata deyt dep bizdi uyaltqanдар көп болды. Bizdin da teң tuştar var. Oşolorga sındırdılar. Қалың қара жерге кірсін. Ал жөн ile biri-birini ötkörgön soğud eken.